кабылдамага ресепшнге сулуураак кызды коебуз деп туруп, аялдын аркасынан пул тапкандар бар. Ушу тешиш сынакчасынча. Кайнене тупой болуп калат, түшүнөсүзбү? Бул нике жарабайт туугандар. Пакистандын жаранына бирөө турмушка чыгып атат экен, нике кыйып бериңиз деп сурап барганда, суранып мел деп барсаң, жөн эле эжеси турмушка кыйып. Бунун акасы гана, тууганы гана. Аял киши өзү сапар кылганы арам эсептелинет. Жаллабатка барып келгенге уруксат жок өзүчү. Эрге тийгенге такыр эле болбойт алчы. Боло берет деп туруп, нике кыйдыргандар бар, бирок болбойт. Пайгамбарыбыз жөн айткан эмес. Зынадан бир аз эле айырмасы калып калат да, кичине элечи. Болду, 18ге чейин чыдап туруп, 18ден кийин шыр бериш керек. Кармоо туруштун эмне кереги бар? 5 жыл мурда эле эркектер менен сүйлөшүүсү келип да. Же сүйлөшүп ата түшөт. Ажырашып келиптер, сен эми талага барып, Россияга иштеп кел, үй алып кел. Анткени ал зына кылат алчы. Пайгамбарыбыз айткан сөз бар, бизге осуят кылып, ла яхиллу ли имраатин. Адал болбойт деген. Арам болот аял кишиге, арам болот ан ту'мину биллахи вал яумил ахир. Аллага иман келтирген, ахиретке иман келтирген аялга адал болбойт, арам эсептелинет. Эмнеге? Ушуну белгилеп айтат. Аэропортко барган болсоң, мусулман эмес же мусулмандыкты кабыл албаган, почти ыймансыздар жүрө берет көчөдө. Телевизордо реклама кылып, саякат орундарын кыла берет. Аларга биз бул хадис тиешеси жок. Ким Аллага иман келтирсе, ахиретке иман келтирген болсо, арам болот антис тусафира масирата яумин ва лайла. Бир күн, бир түн жүрүлө турган аралыктагы жолду аял киши өзү сапар кылганы арам эсептелинет. Илля бир гана адал болуп, можно. Чыгасың арга жок. Канча чыгасың? Мази махрами минха, өзүнүн махрамдары менен бирге гана чыккан. Бул хадисти билесиздер, көпчүлүгүңүздөргө маалым. Бирок көп учурда амал кылынбай келет. Албетте мунун кээ бирки учурларда истисна нерселер бар, исключительничи. Мисалы, ооруп, операциясы алыста болуп, аны менен барганга өтө каражат, башка жагы оор болуп, бирок барбай койсо өлүп кала турган деңгээлде болсо, анын жанында коштоочусу болбосо дагы, өзүнүн врачы менен барса болот, бул өлө турган жерге жеткен. Ал өлө турган жерге жеткен учурда арам этти жесе деле болот го. Алкымды сактап калыш үчүн, өлбөй калыш үчүн. Ошол сыяктуу бир уруксаттар берилет. Кээ бирки ушул учурларда хажга, ошондой бир важип сапарларга да уруксат берилет. Андан башкаларына ушул хадиске көрө сапар кылганга болбойт. Бирок бул хадисти айтылып аткан учурда азыр көбүнчө эле хайп болот. Умрага махрамсыз кетирип коюлат экен, анан илим алганга махрамсыз кетип деп туруп, калган жааттар токтоп. Мусулманмын деген эле Россияга иштегени кеткенге, Кореяга иштегени кеткенге, каяка кеткенге жалгыз болбойт. Күйөөсү аяктан тосуп алат экен, бияктан кайын журту салып берет экен деген темадагы болду. Бул хадис бар дечи. Неге дегенде, же мусулмандарды жамандаш үчүнбү, же кимдир бирөөнүн айыбын табыш үчүнбү, көбүрөөк маселе ушул умрага кеткендерге деп туруп көп айтылат, көп дамылдар. Бирок ошол эле маалда аэропортто күндө кетет. Мусулмандар кетет. Эч бир адам монтип кетип атат деп өзүнүн тиешесин албай калып атат, бул көйгөй. Пайгамбарыбыз аял кишини сапарга дагы жалгыз кетирбегенге буйругандан кийин сапарлардын эң чоң сапары кайсы билесиздерби? Эң чоң сапар турмуш дегени бар. Бул калган өмүрүн чок өткөрө турган жерге дагы махрамсыз турмушка бергенге болбойт. Бара-бара ушул мода болуп баратат. Мурун андай нерсе жок болчу. Биздин мусулман менталитетинде, өзгөчө биздин шаарыбызда, биздин айыбызда жок эле, азыр ушул нерсеге баратат. Акалары билбейт, атасы билбейт, эч кимиси билбей эле турмушка берип салат. Жөн эле эрге тийет. Бул болбойт. Жөн эле сапарга бир күн бир түн дегени 80-90 километрдин тегерек эң аз болсо, ошол жерге эле Жаллабатка барып келгенге уруксат жок өзүчү. Эрге тийгенге такыр эле болбойт алчы. Өткөндө башка улуттагы, бизге мейман болуп келген, Пакистандын жаранына бирөө турмушка чыгып атат экен, нике кыйып бериңиз деп сурап барганда, суранып мел деп барсаң,
жөн эле эжеси турмушка кырдык. Мунун акасы гана, тууганы гана ушундай келиштик. Жада калса телефон аркылуу да айтылган эмес. Койду башкадан чалып, байланышып, неге дегенде шариятыбыз шарият акчы. Мейли нике кыйып аткан учурда пешенесинде турбаса деле анын эч болбосо ыраазылыгы керек. Биздин карындашыбыз мейли 50-ке чыгып калса дагы, 5-6 баласы менен болуп атса дагы, сөзсүз түрдө мен билген адамга турмушка чыгып атат деп эскертиш керек. Көбүн эсе могул маселелер карындаштар ажырашып кетип, 2-3 баласы менен калгандан кийин эркек кишилер өзүнүн эркектигин унутуп коюп туруп, тек койлоп атат. Өзүм билгенин басым деп. Бирок кыяматта ошого да жооп берилет. Алхамдулилля, мына кыз баланы коргош жагынан маселе жок. Алы 18-19 жашка эптеп коргоп, абайлап, турмушка берген көпчүлүк бул жаатта шариаттын чегинде иш алып барып атат. Көпчүлүк, бирок бар эмес андача. Бирок жашы 25-30дан өткөндөн кийин, кыз бала акча табып калгандан кийин эмнегедир эркектердин күчү жетпей барат. Тили өтпөй барат. Каалаганда турмушка чыгып, каалаганда калып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ла никаха илля би вали. Вали жок болгон болсо нике болбойт деген. Муну нике толук болбойт дегендер бар, шарттары, бирок болбойт деп такыр нике жаратпагандар да бар. Валисиз атасы билбей туруп, жакыны билбей туруп, бул нике жарабайт туугандар. Ушуну эске алыңыздар. Боло берет деп туруп нике кыйдыргандар бар, бирок болбойт. Пайгамбарыбыз жөн-жөн айткан эмес. Азыр атасына барсаң, укасына барсаң, ардекелер сүйлөп нике кыйып жашап кой берели. Анан кийин айтып коебуз өзүбүз. Ал нерсе болбойт. Неге дегенде мындай көйгөйлөр бар. Эгерде сен жапшырып алган болсоң, эркек киши сага оңой. Муну шайтан да оңой көрсөттү. Ошол эле маалда аялдар дагы эч кимге айтпай турмушка чыкканды сулуштайт азырча. Ол дагы оңой да. Бирок бул жашоо толук кетпейт. Пайгамбарыбыз болбойт деди, демек бул үй бүлө толук курулбайт болчу. Бул ажырашканга өтө життин үзүлгөнүнө өтө жеңил абалда. Неге дегенде турмуш оңой эмес. Бир аз турмуштун бир катаалдыгына келген учурда биринчи кезекте аял киши айтат: "Мен болду, жашабай, мага талагың бер, бир нерсе талагың берген болсо, аттан түшкөндөй эле эч ким билбейт, эч ким билген эмес. Жөн эле ажырашып кетти." Ошонун несебин алып, аял кишилер дагы туугандарына айтпай нике турмушка чыкканга көп сунушту. Эркек киши дагы башка бирөөгө моюн сунуп, эми кызыңызды бериң, же карындашыңызды бериң, же эжеңизди бериң деп айтканга барбай эле Аллахдан оңой көрөт, бирок бул турмуш менен ойношуш, шарият менен ойношуш. Неге дегенде аял киши туруктуу жашаш үчүн анын атасы макул болбой, агасы макул болбой, араң берген болсо, ошол эркек киши эптеп көңүлүн таап алыш керек. Махрын берип, подход кылып алыш керек. Алгандан кийин ошол эле каршы чыгып аткан агасы, атасы жардам берет. Карындашым жөн жаша. Айтса, бой мейли турмушка чыгам дедиң, эми мейли боло берет. Эми жөн жаша деп контроль болот. Андан кийин ал турмушка чыгып кетти, ага кайра бирөөдү таба бербейт, билет ал турмушка чыгып кеткен. Анын кошунан колоңдору билет, талан эрге тийген. Көчөдө басып бараткан болсаң, ол күйөөсү деп билет. Ошондуктан жашырын нике болбой такыр берет. А бирок жашырын кылган болбосо, эч ким билбей калат деп туруп, зынадан бир аз эле айырмасы калып калат да, кичине эле. Анткени эч ким билбей ажырашып кеткен ой болуп калат. Ошон үчүн эгерде аял киши туугандарынын макулдугу менен турмушка чыккан болсо, мен кайра ажырашам десе, жакын туугандар айтат: "Турмуш оюн эмес сага. Ажыраша бересиңби?" Кыз баланы окусун деп шаарга алып жиберип, балагатка жеткенден кийинчи өзүн таштап коюш, бул ата-эненин же бир агалардын жоопкерчиликсиздиги болсо. Мейли азыр биздин мыйзам, биз жашап аткан өлкөдө мыйзам чыгыптыр дагы, биз андан баш ийбей, нары бери кыла албайбыз. 18ден өткөндөн нике кыйылыш керек. Бул акыркы чеги да 18. Эми арга жоктун иши болуп атабы? Болду, 18ге чейин чыдап туруп, 18ден кийин шыр бериш керек. Кармап отуруштун не кереги бар? Кызым кичине окусун, ана кызым бир нерсени көрсүн, нени көрүш керек алчы?
Ал окутамын, ояққа жіберемін, бұяққа жіберемін деп алып тұрып 20-25-тен өткөрүп атып, үйдө кайненесин тоготпой турган, күйөөсүн тоготпой турган кыз баланы устазы күйөөсү болуш керек, кайненеси болуш керек. Кайненен экөөнүн салыштырганда кайнене тупой болуп калды. Түшүнөсүздарбы? Мен окутамын, анан бир нерсе кылам дейт, анан тупой болуп калган тоготпойт да анычы. Айтып аткан сөзү не интересует да? Мурда жаш бергендиги себептүү аны жашоого кайненеси тарбиялап алган. Ошондой кайненелер болгон. Камыр кылып отуруп, уктап калган келинин көтөрүп, азыр кайнене келинин көтөрөт деген элестете аласыздарбы? Зөңкөйүп турган болмусу. Ал эми 13-14 жаштан эле берген да. Көтөрүп жаткырып коюп, чарчап калган да. Ал эми эле балагатка жеткен, бирок бала кыя албайт. Нанды өзү жапкан. Келин да ойгонуп кетип да чочса нан пышкан болот. Эми кайнене менен келин ортосунда жакшы көрүп пайда болобу? А эми 25-30га берип алып, кичине жүр кызым, кичине оку кызым деп атканда эмне болот? Келгенден кийин мен керек болсо күйөөңдү эле баламды эле тоготпойм. Мен кесибим бар, дипломум бар. Керек болсо иштесем 50-60 миң айлык алам деп туруп, ажырашканга көп жол. Кызды канчалык кеч турмушка берген сайын, аны ажырашканга шанс кылып берет. Кыз баланын кесип болушунун не кереги бар? Алла Таала кесип кылып берген. Кесип не? Күйөөңө кара, ыраазы кылсаң бейишке киресиң. Күйөөнүн байлыгын, балдарын карайсың, абийирин сактайсың болду. А бирок окутам дегенде элге жакпасам айта берем. Окутам дегенде бул кызды мен ажыраштырам деген ниет кетет ошол. Сиздин саптаган контролуңуз муну ажыраштырышка иштеп атат. Эмнеге дегенде кыз бала күйөөсүн бакканга милдеттүү эмес да. Баласын бакканга милдеттүү эмес. Эркек милдеттүү да. Аны наным бүтүн болуп калат деп дипломун кылып бергенде жашоодо кичине кыйналганда ориентировканы чыгарат. Ошол келипчи. Мен ажырашып кетем дагы, не кылам? Өзүм багып. Эмнеде мындай иштер бар экен? Айрыкча азыр мурун кыз балдар иштейм десе дагы иш жок эле да. Азыр биз өлкөбүз өнүгүп атат дагы баарына иш даята. Иштейм деген адам. Анан ошонун эсебинен ажырашуунун көп себептери кызды кеч узатуунун себебинен болуп атат. Эркек киши арга жок кесиптүү болуш керек. Уста болуштан баштап таксист, бизнесмен, куруучу, рабочий, шахтер анкен багыш керек да. Эгер бакпаса, эркек киши башы менен жооп берет. Аял киши башы менен жооп бербейт. Эгерде аял киши балдар ачка калып аткан болсо, кыяматта да жооп бербейт. Ошонун атасы жооп берет, же ошол кыздын акалары караш керек анча. Неге дегенде биз кызды узатууну канча кичиңдеткен сайын Аллахтын өкүмүнө каршы кетип атабыз. Пайгамбарыбыз айткан 3 нерсени шашылтыш керек. Биринчиси карыздар. Карызын бере турган убакыт келди. Мынаке июлдун башында берем деп. Тез бериш керек ушунчу. Эми сентябрда берем деген карыз болсо маселе башка. Бирок убакыты келген, бериши милдеттенилген акчаны тезден бериш керек милдеттүү түрдө. Экинчиси адам жан үзүлдү. Дүйнөдөн көз жумду, тез жерге бериш керек. Анан да бирлер чыгат. Али муздай элек. Муздат эмне кыласың аны? Жаны үзүлдү, чындап өлгөн анык аныча. Кайра тирилип кетпей болду, аны жууш керек, кепең орош керек, узат. Жерге бериш. Алыстан Кореяда тууган экен, Россияда бир тууган экен, ошол жерден батарылсын. Бирок бир дагы тууганы жок, бир гана эркек тууганы калса, анда бир аз маселелер бар. Бирок палан бөлөсүнүн тууганы бар экен, палан абасы бар экен, аны бүтүштүн кереги жок. Кудайга шүгүр мусулмандар кеңешчиликпиз. Керек болсо мешитке келип да окуп коебуз, жамаат бар, тез бериш керек. Үчүнчүсү, бул пайгамбарыбыздын буйругу. Кыз бойго жеткен болсо, тезинен бериш керек. Тезинен бериш керек. Мен эми кесип кылам деген көйгөй тез бериш керек. Эми Алла бул тагдырда бой калып туруп кыз ажырашып калса дагы тез бериш керек. Эпти таап бериш керек. Умар радыйаллаху анху кызы Хафсаны сунушканга сахабалар. Тезинен азыр биз кандай кетти, шариаттан кандай алыстап кеттик байкадыңыздар.
Kızım 18'ge çıktı. Ооба, sizin göz karашınız al kiçine. Бирок акыл менен шарият менен караганда 5 жыл мурда эле эркектер менен сүйлөшүүсү керек да. Же сүйлөшүп атат уже. Siz kalp ile gözünüzü cumgan hareket kıltasız, bирок азыркы fitna zamanda telefonlar менен öte kıyın. Eğer de ajraş kelген bolsa dagы tez бер. Эми ажыраш келиптер, сен эми талага барып, Россияга иштеп кел, үй алып кел. Бул кандай шарият болчу? Бул мына айтканда мусулман эмес адамдын түшүнүгү келип атат да. Сен үй алсаң не болот дегенде, үй алсаң нерсе сатып аласың дегенде. Же ушундай эреже бар экен. Үйү бар аялды жакшыраак эре алат деген жер бар го. Наоборот, ондон качат. Эч ким тийгиси келбейт ол үйү бар аялгачы. Анткени ол каалаган күнү чык эшикке деп чыгарып салышы мүмкүн. Наоборот, абири таза адам менен мамилеси жакшы, динге бекем болгон болсо алып туруп баккысы келет. Кандай абалда болсун. А бирок аял киши баары жооптуу болбойт. Анткени аял кишини алыстырылып жараткан ошого эркекке жооп берет. Неге дегенде аял кишинин өзүнүн оюна койсоң, любой аял ажырашам дейт. Ажырашкандан кийин эрге тийбейм дейт. Анан кайра эрге тийгиси келе берет. Дагы бир нерсе талап кылсыз, аны үстүндөгү эркек жол картасын түзүп бериш. Сиз мындай болосуз, анан мындай болосуз. Ошого мажбурлаш керек. Мажбурлай турган деңгээлде жардам кылыш керек. Кыз баланы шаарга узатуу жөнүндө айтып аттык го. Шаарга жөн эле окусун депчи. Чынын айтканда, балагатка жеткенден кийин атанын жоопкерчилиги көбүрөөк болот дагы. Эң жакшысы шыр узатканга аракет кылыш керек. Неге дегенде пайгамбарыбыз мынткен. Кимдин 3 кызы болгон болсо, 3 кызы болсо, аны бойго жеткенден кийин узатса дегени кызды баягы кыз жигит болуп ойноштук кылып бирөө менен сүйлөшүп кептирбестен, абийирлик кылып кармап, аркасы жакшы татыктуу бирөөгө узатса да, Аллах Таала ошол акага бейишти берет. Ошондо сахабалар сурасын, "Я Расулулла, 2 кызы барлар кандай болот?" дейт. Bir сахабанын 2 эле кызы бар. Ошондо пайгамбарыбыз айтты, 2 кыз болсо дагы, 1 кыз болсо дагы, абийирлик кылып узатсаң, болду бейиш. Ошол ата тирүү кезинде эле бейиш. Неге дегенде кызды узатыш оңой эмес. Алла өзү сактасын. Көпчүлүгүбүздүн кыздарыбызды Аллах Таала өзү эле тарбиялап коюп. Биз мындай таштап окусун, анан майлы Россияга барып иштеп келсин десең дагы өзүнүн абийирин сактап жүрүп, бул Алла ырайым кылып турмушка чыгып кетип атат. Кудайга шүгүр депчи, бирок көпчүлүк андай да болбойт. Бирок напси эркектердикине караганда аялдардыкы күчүндө болгон. Акылы Адам алейхисаламды дагы биринчи даракта Адам эмес Хава эне жеген. Ошондой оор учурда аял кишилерди кароосуз таштап койгон эркек кыяматта жооп берет. Пайгамбарыбыз айтты, эгерде абийирин таза кармап узатсаң эле бейиш болуп алып, абийирин таза сактап алсаң тозок. Мафхум мухалиф. Кимдин карындашы телефондо бирөө менен сүйлөшүп жүрсө, кимдин эжеси бирөө менен никесиз жүргөн болсо, ошол кыяматта бирдей күнөөгө кетет. Ал аялда күнөөкөр болот, бирок эркек дагы күнөөкөр болот. Ошого жеткире койбош керек. Эмне кылыш керек? Турмушка бериш керек. Болушунча турмушка чык. Эркектер азыр ушул статуска ээ болуп калдык. Нотариус келишип бүткөндөн кийин жөн эле казан очок ташып, конокторду сыйлап, анан эмелер аталар амин деп дуа кылып коюп турмун. Баягы сайттар бар го, таанышуу. Ника муслим, ника эмнесе, эркек өзү, аял өзүнүн анкеталарын жөнөтүп, бул мына мусулман коомдо өтө уят эмес. Ал жерге мошенниктер толуп кеткен. Бирөө эркек эле адам аялдын сүрөттөрүн коюп, искусственный интеллект мененчи, ону менен сүйлөштүрүп, эң банктан акча которуп, анан үйлөнүштөн ham көңүл калып кеткен, бүтүн аялдардан көңүл калып кеткен эркектер бар. Өзү негизи таанышуу жагын, узатуу жагын эркектер колго алыш керек эле. Эркектер бир сөз менен айтканда өтө түнт болуп кетти. Кантип алаңыңызды турмушка чыгып атканын биз түшүбүздө ham көрбөйбүз да. Тойдо ким экен деп эле биле турган. Издеш керек. Ким бар? Жаман көрсө да издеш. Ушул маселеде эркек киши эркекти жакшы билет. Аял киши аялды жакшы билет. Ушуну эркектер өзү тапса, мисал эркектин алдап аткандагы мошеннигин да баарын жакшы билет да. Ошондо эркектер болду, мына болот деп туруп, керек болсо сунушташ керек. Эчтеке болбойт. Мен карындашым ал десең, мен чото карындашым ала албайм десе, эчтеке болбойт. Ушул гордость себептүү сунуштай албайт да. Ишенесиң.
Demesine, münözüne, dinine, mamilesine 100% доверие бересің. Азыр айтсаң, отказ беріп қойса, уят болып қалам деп тұрып, шариатты дейлеп. Еркектер, біз уят болбойбуз. Қачан уят болот? Bir наркоманға, же бір мошенникке, же бирөөгө карындашым мен тием деп туруп тийип аткан болсо, жөн эле ортого туруп, буга тийбе деп атканы уят анычы. Тийгенден кийин турмушу жакшы болбой, таяк жеп, кор болуп атканда уят. Андан көрө өзү биринчи кадамга барылыш керек. Бул биздин шариятыбыз, бул жеке менин ой эмес, дагы түшүнүңүздөр. Өзүнүн бир оюн жакка сунуштап. Бул шарият ушул. Шарият балагатка жеткенден баштап узатыш керек. Көп узатпаш керек. 18'de разрешение барбы? 18'den калтырбаш керек. Неге калтырбаш керек? 19'га өткөн эркек күнәкар болот. Кимдин кызы, карындашы 19'га жетип, дагы деле аны турмушка узатканга аракет кылса, Аллах алдында жооп берет. Аны окууга жайлап, тияка кылып ишке жайлап аткан болмосо, двойной күнәкар болот. Неге дегенде пайгамбар да айткан, кыз бойго жеткенде, кимдин сөзү бул? Пайгамбар. Kız boyga жеткенде шашылыш түрдө бериш керек. Теңи чыкпаса каяктан бересиң? Теңи мынерде турат. Теңи алдыңызда турат. Чеккеден терип издеп бериш керек анча. Эгер эркек киши өзү берген болсо, күйөө баланы өзү табып берген болсо, күйөө бала нарушение болсо, зулумдук кылса, жанагы ортого түшүп берген карындашын берген эркек, беркечи буякка деп сүйлөшө алат. Көз башкача сүйлөштү эле го, мен сага ишендим эле го деген сөздөр өтүндүрөк. Эми кыз бала өзү таап тийип алган болсо, эркек эми булар үйлөнүп эки балалуу болгондон кийин пайда болуп атат да. Мен карындашым, сен ушинтип койсуң дегенде, жыл дейт аны. Же разга чөйсүң деген күйөө бала менен айнын ортосунда разговор угуп жүрөсүң. Сен качан пайда болуп калдың, сен акасыңды кимисиң өзүң. А эгерде деп туруп өзү башында туруп анча-мынча тойдун алдында майда тоскоолдуктар болот го. Тоскоолдуктардан өзү чечип берген болсо, жашоодо кичине туура эмес нерсе кетсе, күйөө баланы бир звонок менен местасына коёт. Анткени булардын жашоо турмушуна башынан аралашканда аягына чейин болот. Ошол эркектер киришебиз бул нерсеге. Жанагындай сайттарга таштап, аялдарга таштап, бирөө-бирөөнүн же коллега бирде иштеген жерде Швейцарияда иштейт дагы ошонун иштеген, чогуу иштегендин бир тууган экен деп тойлордо байкасаңыздар, күйөө бала каяктан десе, палан барын, палан тааныш экен, паланга берилди десен, уя эркектер өзүн алып келип туруп, мен таптым, палан акасы тапты, бустаны тапты деп туруп, ортого киришти. Пайгамбарыбыз айткан, куллукум раи ва мас'улун ан раият. Бардыгыңар башчысыңар, жана өзүңөрдүн кол астыңарга жооп бересиңер. Кол астыңарда дегенде ушул кыздарга жооп бересиңер. Эркектер дагы балан кытыңа туруп кел, үй сал, ишин кыл, анан үйлөн деген жерде ата-эне күнөөкөр болот. Анткени ал зына кылат болчу. Эч болсо көзү менен зына кылат болчу. Релизде айтып аткан, эми ошол эле маалда коомду жалаң эркектер чачабайбыз да. Аялдар дагы Инстаграмдан, Фейсбуктан, ТикТоктон монтип зынага тийишелүү нерселерди көргөндө ошол эркек күнөөкөр болот. Ошого тез тақырабу зинага жакындабы фарин хукана фахиша тоса асабила ал өтө арсыз жана жаман жол. Анан өзгөчө кыз бала муктаждыгын өзүнүн махрамдарына гана айтыш керек. Барып башка бирөөлөргө айта турган деңгээлде, анткени биз 18ден өткөрүп элген болсок, бир жерде окуса дагы, иштесе дагы бөтөн эркекке суранышка туура келет дагы. Бул кыздын табиятын мисал. Эгер жаман ой сөз уктан болмосо, мисал официант болуп иштеп атат, чана көзүң аны билсе дегенде жаман күнүздү укканда эркекке болгон жаман көрүү, алардын тарбиясыз экендигин ачуусу келип, бул жактан эмнеси пайда болот, имител пайда болот. Кийин элге тийгенден кийин көсөм кеде чапчап келип катуураак айтса, шык жоуда ошол нерсеге даяр болуп кетти. Бирок кимдир бир кызын же эжесин же карындашын чет жакка ишке жиберип аткан болсо, эми ажырашып келди, турмушум бое калды, иштеп кел деп узатып аткан болсо, же өзүнчө квартирага бөлүп коюп аткан болсо, булар даюс эсептелет. Даюс которулбайт. Арабча даюс, булар даюска бейиш арам кылынган. Бейишке жанатка кирбейт. Ким даюс дегенде аялы же карындашы же эжеси махрамдар да, же абежеси же таэжеси эмне болуп атканын билбей жүрө берген болсо,
Бул адам өзү сажда кыла берип пешенеси килемди тешбиригдей ибадат кылса дагы бул дейишке келбейт. Анткени бул дайыс. Коргоула дегенде кыз тил элестетпейт. Кызыңыз барсın. Ар бирибизде бар. Биздин эжебиз бар. Карындашыбыз бар. Атаңын карындашы бар. Атаңын эжеси бар. Апаңын эжеси, апаңын карындашы бар. Ушул махрамдарга эркек киши милдет. Эми ол тайжен уже 65ке чыкты дегенмен 65ке чыкса дагы тайжен ресторанда тансалап жасасын жол беребиз. Азыр ушундай бир илдет болуп 50-55 келерам кээде видеолор келип калат го баягында тансалап атканда ошонун махрамдары мешитте жүргөндөр да ушулар дайыс. Дайысту түшүндүрүп айтканда булар чочко бел десек да ушулардын баардыгы да чочко. Не дегенде чочмолор өзгөгө качысында кызганбаган адам дагы ошондой дайыстык деңгээлге түшүп калат. Жакын адамдары зына кылып жүрөбү, жакын адамдарды тансалап жүрөбү, жакын адамдары психик болуп, ойноштук болуп жүремен жүрөбү. Аны кебелебесин албастан беймарал жүргөн болбосо, бул дайыс сетен. Эмке киши коргош керек дегенде бир туугандар эле эмес, мусулмандар дагы бир тууган. Ошондуктан бардык мусулман ушундай бир зынаба, же болбосо башка кетип атса кеңеште айтыш керек. Кеп жарнамалар бар. Сатуу бөлүмүнө, мисалы үй сатканга, магазинде 18 жаштан 30 жашка чейинки алабыз. Кабылданага ресепшнге сулуураак кызды коебуз деп туруп, аялдын аркасынан пул тапкандар бар. Ушул тешиш сынак жасайт. Эркек кишини эле коюп койсом эмне болот? Колл-центрге кыздарды алабыз, жанагы телефонго жооп бергенге, сатуу бөлүмүнө келгиле дегенге кыздар келсе, клиент көбүрөөк байланат деп аялдын аркасынан пул табыш арам.